Борбор калаадагы номер 21 жалпы билим берүү орто мектеби 2020-2021 жаңы окуу жылына 180 окуучуну 1-класска кабыл алды. Кабыл алынган балдар санитардык талаптарды так сактоо менен билим алууну баштады. Биздин окуучуларга быйылкы жылы өзгөчө даярдыктар болду. Кандайча өзгөчө дегенде, башкача айтканда санитардык абалыбыз талапка санитардык абалга дал келгенде даярдандык. Башкача айтканда ар бир окуучуда санитайзер, маска, мугалимдерде маска, мына кирип келе жатканда көрүп атасыздар, ар бир окуучунун термометр менен температурасын текшерип атабыз. Атайын тиги коврик дезинфекцияланган. Мына ушулардын баарына толук даярдык көрүлүп бүттү. Бул күнү салтка ылайык башкалардан өзгөчө майрамдык маанайды мектепке 1-кадам шилтеп жаткан бөбөктөр сезишет. Бул аларга жаңы жашоонун башталышы болуп, 1-сентябрь абдан маанилүү жана эсте каларлык күн болуп калат. Мен бул бияка окуган келгем. Мен чоңойгондо неме жакшы жигит болом. Я очень рада, что я поступила в эту школу, и мои братья учатся в этой школе. Ова, жакты, өллө. Жакшы келгениме дагы жакты. Мен 1-класска окуганы келдим. Окуганны жакшы көрөм. Чоңойгондо мугалим болом келет. Окуучулардын билим сапатынын өсүшүнө ата-энелердин мектеп менен тыгыз байланышта болуусу түздөн-түз таасирин тийгизет эмеспи? Бүгүн уул кыздарын 1-класска жетелеп келген ата-энелердин кубанычында чек жок. Эпидемияга байланыштуу ушу баягы 1-сентябрда аябай катуу майрам болчу эле. Майрам жок, эми 1-класс отдельно баягы маска тагынып эме болуп келип атабыз. Ошо окууга аракет кылып атат, окуймун деп. Мындан чоң эжеси бар, ошо жардам берип, окуганга жардам берип, ошол аракет кылып, тамгаларды окутуп, цифрларды жаздырып, окутуп атат. Кызыбызды ошо мектепке алып келгенбиз, эң чоң кызыбыз 1-класска. Үйдө ошо эме кызыбыз сабак менен алек кылып үйрөтүп атат эми. Колдон келишинче немелерди жардам берип өзүбүз. Эми ошо азыр мындай эпидемияга байланыштуу дагы үйдө ошо көчөгө деле анча чыгарбадык, неме кылып. Маска менен чыгып чыкканда. Азыр эми ошо 1-класска ошо эң чоң кызды деп келип атабыз. Кубанычыбыз койнуна батпай сүйүнүп турабыз. Дээрлик баардык мектептерде башталгыч класстын окуучулары китептер менен толук кандуу камсыздалды. Мугалимдер болсо билим берүүнүн жаңы инструкцияларынан өттү. Борбор калаадагы номер 6 мектеп гимназиясында да башкалар сыяктуу эле окутуу 2 тайпада жүргүзүлө баштады. Эми ар бир партада бирден гана бала отуруп билим алат. Учителя подготовлены к дистанционному обучению. 2, 3, 4 классы будут работать. Мектеп босогосун жаңыдан аттап жаткан 1-класстын окуучулары 2 тайпага бөлүндү. Жумасына 5 жолу 2 башка убакытта билим алышат. Калган 2-11-класстарга билим берүүнү мугалимдер онлайн түрүндө жүргүзүшөт. Мектепте техникалык база жетиштүү. Санитардык нормалар тууралуу айта турган болсом, бардык талапка жооп берет. Эске салсак, 2020-2021 окуу жылына балдарды 1-класска кабыл алуу жылдагыдай эле электрондук негизде жүргүзүлгөн. Жаңы окуу жылына быйыл өлкө боюнча 156 миңден ашуун окуучу катталган. Учурдагы кырдаалга байланыштуу 1-класстар гана реалдуу билим ала баштады. Эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен калган класстардын баардыгына сабактар онлайн түрүндө өтүүдө. Өлкөдөгү кырдаал толугу менен турукташканда гана калган 2-11-класстын окуучулары мектепке адаттагыдай эле билим ала башташат. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.